Кутман таңыңыздар менен бул жөнөкөй кесип рубрикасы. Кызматыңыздарда мен Наргиза Жумадел кызы. Бүгүнкү чыгарылышыбызда СММ адисинин учурдагы абалы, актуалдуулугу жөнүндө кеп кылабыз. Биздин суроолорубузга Нарын шаарынын тургуну, СММ адиси, тренери Жаркынай Кожоканова келип олтурат. Саламатсызбы? Хуш келипсиз. Алгачкы эле сурообуз, ушу учурда актуалдуу болуп жаткан СММ адиси эмне себептен актуалдуу болуп атат? Ошол суроолорубузга жооп бере аласызбы? Бул аябай кызыктуу суроо. Негизи ар бир адам ушул суроону мага берет. Себеби дегенде СММ адиси азыркы учурда өтө мындай бир суроо талап жогору болуп аткан онлайн кесиптердин бири да. Себеби биринчиден эле бул ар бирибиз азыр телефон колдонобуз да. Ар бирибиздин колубузда телефон бар, ар бирибиз телефонубузда интернет бар да. Демек ушул телефон, интернеттин жардамы менен эле биз көп информация ала алабыз. И ошол телефон, интернеттин жардамы менен эле биз көп өзүбүзгө издеген нерсени таап атабыз да. Биринчи себеби ушундан, экинчи себеби болсо бул актуалдуу. Себеби дегенде бул онлайн бир кошумча киреше табуу, кошумча киреше булагы болуп келатат да. Ошол себептен СММ адисини суроо талап. Эмне үчүн ушу онлайн тармагына кирип кеттиңиз да? Онлайн тармагына киргендин себеби биринчиден эле баягы онлайн жаңы курстар башталганда эле карантин маалында ушундай бир сонун окуулар башталды. Ошол учурда мен дагы кызыгып, жөн гана эле Инстаграмды үйрөнүш үчүн эле, өзүм үчүн эле үйрөнүш үчүн эле курс сатып алып окуганмын. Биринчиден, экинчиден болсо бул өзүм мамлекеттик жумушта иштеймин. Анан кошумча киреше катары киреше болсун деп, анан өзүм ошого аябай болгон көңүлүм менен окуп иштей баштагам. СММ адисинде көбүнчө максатты туура коюу, аларга кантип туура жетиш керек, ошол боюнча көп түшүндүрмөлөр берилип келет эмеспи? Сизде дагы ушул тармакта кандай иштерди алып бардыңыз максат коюу боюнча? Негизинен ушул онлайнга келип, онлайнда жакшы жаңы ушундай бир сонун сабактарды алдым. Ошол сабактардын ичинде максатка жетүү боюнча, максатты коюу боюнча биринчи жолу сабакты алганда ушундай курстар бар экенине мен өзүм да таң калганмын да. Көрсө биздин жашообузду жеңилдете турчу ушундай бир сонун сабактар бар экен деп. Анан ошол себептен дагы максатты туура коюу боюнча билим алдым, ошол боюнча жаздым. Анан өзүм практика кылдым. Эң эле жөнөкөй нерселерди практика кылдым. Анан ошо практикаларым ишке ашканда, демек бул нерсе иштейт экен, бул нерсе болот экен деп, мен бул нерсени башкаларга дагы берүүгө берип баштадым да. Ошондо максатты кантип туура койсок болот экен? Максатты туура коюунун эми жолдору бар. Сөзсүз түрдө максатты кагаз бетине чүрүп жазыш керек биринчиден, кагаз бетине чүрүп жазыш керек. Андан сырткары бул максатыбызды мен атайын чыгарып даярдап койдум эле, карта желания деп коебуз, Сиздер балким угуп жүрөсүздөр, карта желания, ушундай карта желанияларды жасап, өзүбүзгө илип алсак дагы болот. Мунун себептерин баары тең бир шашпай түшүндүрүп айтып берсем болот да. Негизи азыркы учурда социалдык баракчаларда TikTok, Instagram, Facebook баракчаларын алып барууда көп мындай техникалар кирет, мисалы ошол эле Instagramды иштеткенде Reels'ти көбүрөөк пайдаланыш керек деп, жана дагы кандай сырлары бар? Инстаграмда социалдык баракчаларда кантип иштетишибиз керек да туура? Социалдык баракчаларды туура иштетүүнүн жолдору эле бул биринчи эле активдүү алып баруу. Активдүү алып баруу, анан бул кызыктуу, жакшы контенттерди даярдап чыгуу да. Башка элге жага турган, башкалар көрө турган, өзүбүздүн ниша деп коет, өзүбүздүн нишабызга жараша, өзүбүздүн товарыбызга, өзүбүздүн кызматыбызга жараша кызыктуу контенттерди чыгаруу. Азыр ар бир адам эле ушул интернетти көрүп отурганда өздөрүнө кызыктуу болгон контенттерди көрөт. Анан ошол контенттен эле өздөрүнө көп информация ала алышат да. Анан ушул аккаунтту туура алып барууда үзгүлтүксүз алып баруу керек болот. Учурда мүнөт сайын ааламдашы өзгөрүп атат, ошол эле учурда адамдарды кантип кызыктырып калышыбыз керек? Контентти кантип түзүп алышыбыз керек да? Эмнеге кызыктырышыбыз керек? Көбүнчө эмнеге кызыгат элдер? Азыркы учурда сиздер деле билип байкап атасыздар, негизи көбүрөөк мындай бир юмор жагындагы контенттер жакшы кетет да. Себеби дегенде бизде телефонду карап, соцсеттерди карап отурган 80% эс алыш үчүн, эс алып кичине отура турайынчы деп телефонду карашат. Ошол учурда алар эс ала турчу контенттерди издешет да. Өздөрүнө бир мындай бир жакшы бир эмоция тартылган контенттерди. Ошондой эмоция тартылган контенттерди чыгарганга аракет кылышыбыз керек болот да. Акыркы суроо, бул онлайн тармагында кандай ийгиликтерди жарата алдыңыз? Эмнелерге жетиштиңиз? Кандай максаттар ишке ашты?
сонун суроо болду. Негизи мен онлайнды эгерде мен максаттарыма жетпесе мен таштап коймок болушум керек. Бирок ошо онлайн арты менен көп мен максаттарыма жеттим. Эң биринчи эле жанагы башында айтып өткөндөй эле кошумча кирешелүү булагына айландыра алдым биринчиден. Экинчиден болсо ошол онлайн тармагынын жардамы менен, окуган курстарымдын жардамы, андан сырткары максатымды туура коюу менен дагы жакынкы ушу 2024-жылдын башы менен Индия мамлекетине жана Дубайга барып келдим. Индия мамлекетине окууга бардым. Ал эми ошо Индия мамлекетине Дубай аркылуу барып калдык да. Бул Дубайга баруу менин бул чоң максатым болчу. Ошол дагы карта желанияда бар болчу. Карта желаниямда бар болчу, сүрөтү да бар болчу. Эми эркин микрофон. Максаты жок адам максаты бар адамдын курмандыгы болот деп. Ошол себептен мен айта кетчү нерсем ошо эң негизги максатыбыз так болушу керек экен. Эгерде максатыбыз так боло турган болсок, так максатыбызды койсок, анда биз кайсы багытка баратканыбызды да биле алат экенбиз да. Ушул нерсенин баары тең мага онлайндан үйрөндүм. Ошон үчүн максатыбыз так болсун, кайсыл жакка баратканыбызды, багытыбызды так билсек, бизде жашоо дагы ошондой кызыктуу болот экен дагы, өзүнүн нугу менен жашообуз дагы кете берет экен. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, бизге пайдалуу ошол эле учурда кызыктуу маек куруп бергениңизге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул болсо жөнөкөй кесип эси рубрикасы. Кийинки берүү аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.